Мгм. Саламатсыздарбы? Менин атым Нуронбек. Өзүм уже 30-га чыгып калдым. Мен баштаганымда канча 2 жыл болуп калды окшойт. Жанагы пандемияда баштагам. Пандемияда бардыгыбыз эле үйдө отуруп калдык. Үйдө отуруп калып анан эмне кылышымды билбей, зеригип, анан эме сайттарга кирип, жанагы эми акча дагы табыш керек, эмелер дагы бүтүп калды да, жанагы иштебей дагы калдык. Анан ошондо бир эме кылгам, э, сайттарга кирип жанагындай, анан код кандай жазса болот, эме кылса болот деп. Бир эле ошол профессия баягындай эме болуп атат да. Иштей берди да ошо пандемиядачы. Анан кийин значит ошол жака кетиш керек экен деп биринчи эле эме деп баштадым, кантип код жазса болот, андай эмнеден баштаса болот деп эле Google'да эле фронтенд, то есть программирование кантип эме кылса болот дегенде фронтендден башташ керек, ошол оңой болот деп. Анан фронтенд кайсыл JavaScript, ошентип HTML, CSS делди. Анан ошентип эле башында деле өзүм самостоятельно окуй баштагам да. Самостоятельно окуй баштаганда анан түшүнбөйсүң өзүң окугандачы. Анан ар жакка эме кылып, ар кимден сурап, башын оорутуп, ар нерсе кылып эле жүргөм өзүчү. Анан группага, дев курултай деген группага кирип алып, ал жактан билбесем деле сурап, эме кылып, башында өзү баары бир эме баягындай тупой сөздөр берилет да, баягы эме болбош керек да, башында окуп аткандачы. Мен тупой суроолорду, азыр глупый суроолорду берип аламбы деп монтип эме кылбаш керек, бере бериш керек. Ошентип акыры ответ алып, өзүң эле түшүнө баштайсың, кайсы тупой вопрос өзүң эме аламбы деп. Анан ошентип үйрөнүп, анан Neobis деген эмеге киргем. Neobis деген ал жакта стажировка биринчи баягындай задачаларды берет. Ага кириш үчүн дагы жанагы задачаларды берет, ошолорду эме кылыш керек да. Кылып, JavaScript боюнча задачаларды берет, ошолорду биринчи, экинчи интервью, собеседование кылып алат ал жака делечи. Аны өтүп, Neobis'te бүтүрүп, анан стажировка болот. Биринчи стажировка бир команда берет, бэкэнд дизайнер, фронтенд, проект менеджер берет. Ошол менен баягындай пет проекттерди кылабыз. Ошону биринчи проект, экинчи проект болот. Ошону бүтүргөндөн кийин мындай адам өзү мындай проектти, бир эки проектти жөн деле, мисалы үчүн бир жака кирбей деле өзү кылып көрсө деле уже адам уверенно болуп калат да. Мисалы үчүн эме болуп, мен азыр бир нерсе сайт, бир нерсе кыла алам деп калат. Анан кийин уже ошондой убакытта уже компанияларга резюме бере бериш керек да. Мен эки пет проектти бүтүргөндөн кийин уже компанияларга тапшыра баштадым резюменичи. Резюме тапшыра баштагандан кийин канча где-то сразу эле 20-30 компанияга тапшырганда деле алар эме болуп алышпады, даже баягындай собеседованияга да киргизбеди. Эмне дегенде резюме жакшы туура толтуруш керек экен. Кичине хотя бы мындай проекттерди дагы мындай красивыйраак кылып эме кылыш керек экен. Анан ошолорду кийин анан кийин ошолорду окуп, интернеттен окуп туура кылыш керек экен. Баардыгын жакшы эме кыла баштагандан кийин портфолиону жакшыраак, проекттерди кичине коздоп, эме GitHub'да коддорду оңдоп эме алгандан кийин анан собеседование чакыра башташты. Чакыра баштаганда ал уже кичине жылдым деген болот да, уже жылып. Анан собеседованиядан ал жактан дагы волнение болот биринчисинде. Ал жактан собеседование өтө көп собеседование болду. Где-то 20-дан ашты окшойт. 20-30 собеседование болду окшойт. Анан кийин
20-30 собеседованиядан анан бир австралийский компанияга жуниор болуп алышты. Ал жакта өзү код эме экен, кыйын экен, бирок эптеп эме ошоштураттым да. Бирок өзүң мындай код ошо компания жакпаса, ал жакта уже калыштын кереги жок экен да. Дальше кете бериш керек экен, өзүңө мындай жаккан проект, башка компанияда мисалы үчүн жакшы өзүңө жаккан проектти кылып аткан болсо, лучше ошого эле өтүп алган жакшы экен. Акчасы азыраак болсо деле чын дегенде өзүңө жагат, өзүң ишиңен ырахат аласың, жумушуңан. Анан ошентип мен эмеге жазып калдым. Бир казакстандык компания эме издеп экен дейт. Фронтенд издеп атканда жазып көрдүм. Анан кодун көрсөттүм, мага испытательный срок берип, мындан кылып көр деди. Мен кылдым, мага жакты да, аябайчы. Баягы мен именно окуган React, Redux, полный стектердин бар экен да. Анан ошону кылдым. Где-то 2 жумадай испытательный срок берди, баарын кылып берсем, анан мейли алабыз деп эме кылды. Анан мен анда да кичине жок, мен эме кылбайт окшойм, мурда компанияга кала берет окшойм, ошол акча берет эми деп эме кылсам келе бер, биз кичине көбөйт беребиз алдан дагы дегенде сүйүнүп кетип эле сразу өтүп кеткем. Анан ошо азыртан бери ошо где-то 1 жыл болуп калды окшойт эмеде иштейм. 1 жыл деле болду экен, ошо казакстандык компанияда иштейм. Иштеген жумуштар жакшы. Эме деген пайдала кези деген платежная система баягындай. Бул эме да, внутренний сотрудниктер болот, ошолор бири-бири менен өздөрүнүн сайты бар да. Анан кийин жанагындай платежка өткөндөрүн, отчеттору жөнөтүп турат башка жака, ошолордун биз сайттарын кылып беребиз. Ошол азыр ошол эле иштеп жүрөм. Сонун, Дооронбек мырза, аябай мындай таасирдүү, жакшы. Мен сизди буга чейин ойлойт элем, ошол башынан программист болсо керек деп, анан биздин окшош жактарыбыз бар экен, ошол карантинде кириптирбиз. Сиз биринчи кесибиңиз кайсы болгон? ITге чейинки кесибиңиз? Биринчи кесибим мен банковское дело да. Анан кийин банковское дело мага вообще жакпады. Мен баягы университетти бүтүргөндөн кийин эле баягындай практикага жөнөтөт го. Ошондо эле барып көрүп, ошондо эле тажап кеткем да. Мен мындай ишти жакпайт окшойт деп эле иштебей койгом. Ошол жумуш боюнчачы. Анан башка жумушты эме кылыш керек экен деп жүргөн элем. Анан как раз пандемия болуп, анда мындай болуп, анан ошону пешинен IT эме болуп калды да. Пандемия болуп жакшы болду бизгечи. Бирок көбүнө эле жакшы болду окшойт. Көбү баягы өзүнүн жашоосун осмыслять этип эме кылды да, кичине мындай эмне кылтам, андай кылтам деп үйдө отуруп алып ойлонушту да. Туура. Аябай жакшы болду. Ошол карантинден кийин кирген көп эле адамдар бар арабызда. Азыр бул жерде отургандардын да көпчүлүгү ошол мындай экинчи кесибине ITни тандап аткандар. Анан негизи ошол байкашымча ошол экинчи кесип кылып ITни тандап аткандардын көпчүлүгү эле ошол 25 жаштан 35-40 жашка чейинкилер көп басымдуулук кылат экен. Анан 40 жаштан жогору болгондор бир аз азыраак. Бирок мындай кеч эмес экен да, өтө көп көрүп атабыз. Биздин арабызда дагы эжелерибиз бар, элүүгө чыгып калды. ITни окуп, өздөштүрүп, азыр уже жумушка кирейин деп туруп атышат. Аябай кызык, анан таасирдүү экен. Биздин арабызда ошол жүздөгөн компанияларга резюме жиберип койгондор бар. Анан бул жерден сиздин айтканыңыздан дагы жакшы бир сабак чыгардык. Демек, ошол портфолиону жакшы оңдош керек экен, резюмени оңдош керек экен. Ооба, мисалы үчүн жанагы мен ишке кирейин деп жатканда жанагы эмелерди көргөм да, Google'дан издеп, резюмени кандай толтурушту, жанагы стек технология деп коет го. Мисалы үчүн мен React'та, JavaScript'те, HTML, CSS ошолорду колдоном да. Ошолор көрүнүп туруш керек да. Мындай көрүнүрөөк, чоңураак жазып эме кылып койсоң, баягы HR-лар издегенде
баягы описание эмелерди анчалык деле карабайт да. Кайсы эмеде технологияларда сразу эле технологияларды карап эле азыр биздин технология азыр ушуну эме иштетип атабыз, как раз бизге жакшы экен деп эле технологиясын карайт, анан кийин көзү сразу илешет да ошо резюмегечи. Анан кийин башкаларын карай баштайт, эме описаниясын мындай экен деп ошосуна карайт. Анан кийин биринчи ал жактан уже собеседование чакыргандан кийин уже собеседованияны эме кылыш өзүбүз керек да. Биринчи эмеден этаптан өтүп алгандан экинчиси уже собеседованияны аны дагы эме кылгам. Интервью ютубта бар, кайсы суроолор берет, суроолорго кантип жооп бериш керек, ошолорду дагы баягы живое собеседование ютубтачы, ошолорду көрүп, билбеген нерселерди жазып, бирок по-любому эме кылгандачы, канча ютубтагы видеолорду көрүп суроолорду эме кылсаң, баягы өзүң собеседованияга киргенде эме болот да, башкача суроолор келет да, же толкундатып баягындай унутуп каласың суроолорду. Ар собеседованиядан баары бир адам өсөт. Мындай мисалы үчүн эмеси дагы мындай волнениясы дагы кете баштайт, анан кийин эмеси дагы знаниясы дагы өсөт да. Анан кийин собеседованияны жөн ишке кирип алса, азыр мен иштейм, бирок баягындай эме болуп калса, бош убак болуп калса, собеседованияга эмелерди жөнөтүп кое берем, резюмелерди жөнөтүп кое берем. Вдруг акчасы жакшыраак болуп калса дагы, эмеси дагы суроолорду дагы унутуп калбайын деп, ушундай эме болуп калат. Бул аябай жакшы тажрыйба экен. Демек эртең биз иштеп баштагандан кийин, анан азыр бизде стажировка кылып, анан биз менен чогуу иштеп аткан программисттерибиз дагы бар да, анан мен аларга дагы дайыма ушуну айтам да, мисалы биз жаңы бир мындай бир стартап компания болгонубуз үчүн программисттерге мисалы талаптагыдай айлык төлөп бере албай атабыз да, бул мындай ачык эле сөз. Анан дайыма иштеген программисттерибизге ошону айтам да, мындай сиздер дагы иш издеңиздер, сиздер дагы башка жумуштарды караштырыңыздар деп. Анан мен өзүм дагы ошол Flutter боюнча жумуштарды дайыма карап, анан бизден бирөөлөр Flutterчилерди сурап калса, биздикилерди мындай сунуштап турам да. Себеби сиз айткандай биринчиден өсүш керек, айлык жагынан өсүш керек, тажрыйба жагынан өсүш керек. Анан ошол интервью, ошол эле резюме мындай жаңыртып, дагы бир мындай жандуу болуп туруу үчүн бул абдан жакшы сунуш экен. Урматтуу кесиптештер, муну жакшы эстеп калыңыздар. Доронбек мырзадан аябай жакшы бир кеңеш болду. Эми мындай конкреттүү программалоого тиешелүү болбосо да, мындай жеке өзүңүздүн кыялыңызда, жеке өзүңүздүн оюңузда мындай алдыда кандай бир иштерди кылсам деген, же кайсы бир компанияларда иштесем деген мындай кыялдарыңыз барбы? Мотивация алалы. Мен конечно баягы башкалар бар го, жанагы Google'га, Microsoft'ко кирем деген эмелерчи, баягындай алар өтө эле оптимисттер да. Эми да, өзү ушундай эле болуш керек өзүчү. Ошол жака барам деп ынтылып андай кылыпчы. Ал деле жакшы. Анан мындай реалист болгондо күчтүүрөөк бир компанияга кирип, мисалы үчүн мен эмени бүтүргөндө, жанагы НИОБИСти бүтүрүп ишке тапшырганда мен Ошто болчумун, Оштомун да. Анан көп компаниялар Бишкекте. Бишкектен жумуш тапсам, мен полный семья менен эме Бишкекке көчүп кетиш керек болот экен. Ал да мындай тяжелый болот да, кыйын болот да. Анан аны дагы ойлонгом. Же ушунча окуп туруп анан кийин иш таба албай эле бекер ушунча кетирген убактым, ушуну знаниямдар жөн эле кетип азыр башка эле иш кылып алсамбы деп, бекер Ошто компаниялар жок, эмелер жок деп, ошонусу дагы болгон. Анан бирок анысына карабай эле мен эмеге тапшырдым да, удаленный иштейм депчи. Удаленныйларга жуниорлорду көп ала беришпейт да.
жуниорлор мисалы үчүн аларды отвлекать этетиндай мидлдары бар ал жактачы. Анан мына суроолорду берип, анан кийин коддорун бузуп салат деп ала беришпи жуниорлордучу. Ал жака более опытныйлар. Анан мен жуниормун. Мен мисалы үчүн эмеге жанагы резюме тапшырып атканда junior деп жазбайт элем да. Эме деп эле жазат элем. Front-end developer деп эле жазып коет элем. Анан кийин мынча жыл окудум, мынча мындай проекттерим бар. Почти что junior болсо деле сурап калса мен junior эмесмин, strong juniorмун деп айтып коет элем да. Бирок ошол strong juniorго аракет кылыш керек да. Кичине баягындай проекттерди кылып, кичине мындай түшүнүк болуш керек да. Компанияда эмеде кандай иштейт, кандай проекттер кандай кылынат, ошолорду хотя бы кичине билип коюш керек да. Анан кийин вообще эч нерсе билбей эле мен junior эмесмин, strong juniorмун деп берсе дагы киргенден кыйналып калат же ошондо собеседование уже эме болуп коет, болду деп коет. Анан кийин ошо кыялдарым азыр мен ошто эле калып, өзүм компания ачып, ушундай зарубежный проекттерди алып, ошондой эле эме проект өзүм компания ачып, IT аутсорс кылганга эле аракет кылам дейм да. Анан мисалы үчүн Америкага барып же башка жака переезд кылып, ал жакта лучше Кыргызстанда өзүнүн өнүгүп, анан кийин ал жакта көргүң келсе барып келип бир көрүп коюп, анан кайра эле Кыргызстанга келип, ошол эле жакшы го дейм. Эң сонун бул жагынан биз аябай окшошуп кетет экенбиз. Ооба, эми айрыкча ошол жаңы баштаган кездерибизде эми билбейм, чет жактарга ушундай 2 000–3 000 доллар айлык менен чыгып алып, анан ал жакта жетпей кыйналгандан көрө ошол айлык менен мисалы Ошто же Бишкекте аябай жыргап жашаса болот да менимче. Ооба, анан сиз айткандай программисттер эркин болуп калбадыбы азыр? Анан эртең бир күнү айлыгы 7 000–8 000 долларга чыгып калса, баягы уверенный программист болуп калса, анда баягы Бакыт Абдишевторго окшоп Гавайиде жатып алып иштесин, же болбосо баягы Тимур Монго окшоп тоонун башында отуруп алып иштесин. Мындай өтө эркин да, IT жумуштарынын эң сонун жери ошол да, мындай өтө эркин болгон. Ноутбугуң анан интернетиң болсо, демек иштей бересиң деген сөз. Аябай кызык жана бул жер бизге өтө мотивация берди. Анан ушул жерде бир нерсени мен абдан мындай жакшы белгилеп калдым. Жанагы резюмеге сиздин өзүңүздүн деңгээлиңизди ачык жазбагандыгыңыз. Мисалы junior деп койсо чын эле мындай даже мындай HR карап туруп эле аны өтүп кетиши мүмкүн да, бул бизге болбойт, по-любому ала албайбыз депчи. Бирок жазылбаса бир кайрылып көргөнгө туура келет да. Может middle, может senior деп ойлоп кайрылса анан junior чыгып калат, бирок ал жерде уже сүйлөшкөндө көп маселе өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Анан туура strong juniorлук деңгээлде билгенге аракет кылыш керек, антпесе болбойт. Эми Дооронбек мырза, биз сиздин убактыңызды көп алып кыйнабайлы, бирок биздин аудиторияга кезек берели. Сизге балким бере турган суроолор болсо, бир канча суроо алып, ошол суроолорго жооп алганга аракет кылалы. Урматтуу кесиптештер, Дооронбек мырзага бир суроолоруңуз бар болсо, кызыккан же болбосо ар кандай эми мындай жеке суроолор болбойт болуш керек менимче. Азыр бизде мындай аудиториябыз аябай такшалып калды. Мурда бир уюштурсак боло берет эле. Мисалы сиз канча айлык аласыз, анан бойдоксузбу, анан ушундай суроолор боло берет эле. Так, Нурдиана. Саламатсыздарбы? Саламатсыз байке. Менде суроо мындай да, бардыгыбыз эле көпчүлүк окууну жаңы бүтүргөн учурда ишиң жок себеби тажрыйбаң жок, тажрыйбаң жок себеби ишиң жок деген лабиринтке түшүп калабыз го. Ошол убакыттан сиз дагы түшкөн экенсиз. Демек, кайсыл нерсе сизди алып чыгып кетти деп ойлойсуз? Эме кыскача дагы бир кайталап коесузбу? Кичине эме кыла бердим, эме сурооңуздучу. Айта берейинби? Ооба.
окууну жаңы бүткөн учурда иш издеп жатканда иш жок, себеби тажрыйба жок. Тажрыйба жок, себеби иш жок деген лабиринтке түшүп калабыз. Сиздин ошол лабиринттен чыгып кетишиңизге так кайсыл нерсе жардам берди? Так. Ал болсо эмеге жардам мага именно ошол жанагы пет проект кылганым жардам берди да. Мисалы үчүн эме кылса болот. Стажировкалар мен необизде өттүм, башка компаниялар деле бар, бесплатно эме кылат. Стажировка өтөм десеңер, макул дейт. Бесплатно компаниялар бесплатный стажировка деп коюшат. Жөн эч нерсе деле кылбайсыңар, просто эле үйрөтүп турган нерсесин үйрөтүп коет. А так силер өзүңөр менен өзүңөр мисалы үчүн курсту бүтүргөндөн кийин силер окудуңар да. Стажировкага келгенде ошо окуган нерсеңерди уже мындай ойдо колдонуп көрөсүңөр да. Уже проекттечи колдонуп көрөсүңөр. Анан ал жакта деле стажировкада деле мындай окутпайт да силердичи. Ошо сурасаң жөн эле мындай кылсаң деп коет. Аны Google'дан издейсиңби, эме кыласыңбы, өзүң аракет кылып баягындай ошо задачаларды решать эткенге аракет кылыш керек да. Анан кийин сразу эле жок деп койсо болду окшойт деп калбаш керек да. Өзүнчө аракет кыла бериш керек да. Өзү проект кылыш керек, мини проекттерденчи, мисалы үчүн медицинский жанагында бизде фронтендте готовый API'лер бар, баягындай REST API деп коет, билесиңерби? Ошолордон готовыйларды алып эле мындай интерфейс жасайбыз. Ошолорду көрсөтүп Google'га, GitHub page бар, ошого киргизип койсак эле, анан бир нерсе кылгансыңбы деп жакшыраак жасап койсоң, алар эме кылышат. Алар деле прям junior экен, буну албайбыз дебейт. Алар деле мындай стараниясын карайт, мындай мына жерде мындайраак кылыптыр, мындай кылыптыр деп туруп, анан кийин эме кылат да. Анан кийин жакса ала берет. Мисалы үчүн аракет кылыш керек да, проекттер жасаш керек же бир компанияга стажировка кирип көрүш керек. Анан кийин текстбук ошентипчи. Азыр так именно стажировкада жүрөбүз биз. Рахмат. Демек туура эле кетип атканбыз. Тамат жооп бергениңизге. Нуржана жакшы суроо болду. Доронбек мырза да аябай жакшы нерсени айттыңыз. Ошол нерсени биз да байкадык эле. Себеби курста ошо билим бердик, анан кайра ал билимди бир проектиде колдонууда ошо көпчүлүгү кыйналып аткан үчүн азыр ошол атайын стажировка группа ачып, биринчи айда булар бир проект жасап бүтүрүштү. Толук бүтө элек кичине көйгөйлөр болуп атат, бирок уже экинчи айда командага бөлүнүп, только стажерлор ошо дагы бир мини проектин жасап башташты да. Кудай буюрса бул экөө тең ошо Play Marketке чыгат. Кудай буюрса мындай иштейт дегендей, ага да мындай кызыктар болгон адамдар бар, иштетип кетебиз, иштетип көрөбүз деп аткан. Бул жерде ошол биздин да максат, булар жасаган проект балким бүгүн эртең өтө популярдуу болуп, миллиондук киреше алып келбеши мүмкүн, бирок ошол кандайдыр бир кичинекей бир көйгөйлөрдү чечкен, жакшы проектлерди жасап атышат деп ишенебиз. Рахмат. Демек туура эле жолдо экенбиз. Дагы суроолор болсо берсеңиздер жакшы болот, туугандар. Мындай адамдарды пайдаланып калыш керек. Пайда ала турган, мотивация ала турган өтө сонун нерселер бар. Дагы барбы суроолор? Так, негедир суроолор жок, мындай өтө бирок жолугуш аябай сонун болду. Анткени мындай өтө керектүү маалыматтарды мындай ирет менен жакшы айтып койдуңуз. Ошон үчүн балким суроолор болбой аткан болушу мүмкүн. Нуржанада дагы суроо бар экен, ошол. Нуржанадан кийин Дархан эжеге өтөлү. Нуржана. Баке дагы бир суроо, жана резюмени толтуруп аткандачы, ошол жерде бир канчасын биринчи толтуруп жөнөткөндө жыйынтык чыкпаптыр, кийинки оңдоп жөнөткөндө немеге интервьюга чакырып баштаптыр да. Ошол оңдоп жөнөткөндө кайсыл ключевой сөздөрдү колдондуңуз, дагы бир
дагы толуктап айтып кетсеңиз. Оңдоп жөнөткөндө жанагы көбүнчө кайсы стек технология деп коет го, жанагы Flutter'да дагы эмнелерди колдоносуңар, библиотекалар, кайсы библиотекалар, ошолорду көрүнүктүү жерге коюш керек да. Көрүнүктүү жерге койсо, HR'лар баягы резюмени карап атканда только ошол көбүнчө ошол жерге маани берет да. Так, резюмени алат дагы, кайсы технологияда иштейт бул дейт дагы, ошол жерде карайт. Андан кийин башка жактарын карайт да, описаниясын карайт. Так, эмне кандай проект деп ошого карайт. Анан ссылка, GitHub'га ссылка болуш керек. Страница, то есть проектке ссылка болуш керек. Ошону коюп койсо, уже HR-лар кызыгат. Так, сизди эмеге жөнөтөбүз деп, собеседование жазып коебуз деп, ошондо кичине более HR-лар замечать этип калат. Анан эме стек технология башка жерге көрүнбөй калса, анда жөн эле өткөзө берет да. Бизде бул ошол стек технология деген жерде менимче ошол Flutter негизгибиз. Анан Flutter'да колдонулган бизде неме библиотекадан да көбүрөөк биз пакет деп айтабыз. Пакеттерди колдонобуз. Ошол блок, GetX, Redux деген провайдер деген блоктор пакеттер өтө маанилүү. Балким ошолорду дагы көрүнүктүүрөөк жазышыбыз керек деген ой келди. Дархан эжеде суроо бар экен, ошону угуп көрөлү. Assalamu alaikum. Алейкум. Нурлан байке. Эмеде катан төрөсө тилди кандай окшобу? Же англисчеби ошону сурап. Ошол жакшы суроо болду. Өзү по-любому баягындай эме менен иштейбиз десек, башка мамлекеттер менен иштейбиз десек, баары бир тилди билиш керек. Же англискийди, же русскийдичи. Азыр мен англискийди кичинеден үйрөнтөм. Бирок азыр бизде казакстанскийде русский тил да, орусча сүйлөшүп, орусча эме кылабыз. Анан англисче үйрөнүп алсаң, анда дагы чоң эшиктер ачылат деп аткам. Рахмат, ооба, өтө маанилүү суроо, анан өтө жакшы жооп болду. Да бир эме сурасың болобу? Кайталап коюңуз, угулбай калды. Да бир суроо сурасаң болобу? Мерде канча программа угулдубу? Жок. Мен түшүнгөндөй болдум окшойт. Ишиңиздерде канча программист бар деп аймалыңыз окшойт. Азыр биздин командабызда где-то 10 адам бар, бирок 10 адам еще баягы башка отделда болуп кеткен да. Где-то ичинде көп, где-то 20-30 ушундай программист бар. Анан биздин отдел өзүбүз деле тааныбыз, анан башка отдел бар. Анан 4-5 ушундай отделдар бар да, ошо программисттер. Чоң рахмат. Анда башкалар да ошо суроо окшойт. Келип бергениңизге дагы бир ирет чоң рахмат. Ошо байланышта болуп, ар кандай суроолорго болсо жооп алышып туралы. Так, чатта бир суроо бар экен. Дооронбек агай, сизге ыраазычылык. Ыраазычылык экен Элеонорадан. Менде ошол акыркы суроо болсун, Дооронбек мырза. Ошол сизге терең ыраазычылык келип бергениңизге. Азыр мындай бир эмне десек болот. Бир ушундай бир сөз, ушак имиштер көп мындай жүрүп атат да, көп сурашат менден дагы. Азыр элдин баары эле IT окуп атат да, мындай көрүнүштө. Эми баары эмес, өтө тренд болуп, окугандардын саны бир аз өсүп калган үчүн прямо элдин баары IT окуп аткандай көрүнүп атат да. Анан элдин баары эле айтишник болуп кетсе, тескерисинче мындай бири-бирибизге конкурент болбойбуз. Ошол мындай иш жетпей калып, анан программисттердин баары
Бир кино бар эле бир элдин баары юрист болуп алып анан көчөдө жөн адам издеп калышат эле да, мен сага адвокат болуп берейин депчи. Ошондой болуп калбайбызбы дейм да. Жок, андай эмес. Азыр наоборот недостаток болуп атпайбы айтчы. Айти азыр канча эме болсо, Угулуп атабы туугандар? Же угулбай калдыбы? Так, менде бир аз интернет үзгүлтүккө учурап калды окшойт. Суроого жооп бердиңизби? Элдер укпай калдыбы? жооп бердим, бирок дагы бир жолу кайталап койсомбу? Ооба. Не дегенде андай проблема жок болбосо керек. Не дегенде азыр айтишниктер канча көбөйсө, ошончо проекттер ачылат да, ошончо кадрлар керек болот. Жанагы мисалы үчүн жуниорлор көтөрүлүп, мидлга көтөрүлөт, жуниорлордун местолору бошоп, мидлдардын сеньор болуп местолору бошоп, канча эме болсо, айтишниктер көбөйсө, ошончо проекттер көбөйөт, ага кадрлар керек. Ага беспокоиться этиштин кереги жок. Бирок өсүшкө аракет кылыш керек. Мисалы үчүн мен фронтенд болдум. Фронтенд болуп до конца жүргүм келбейт да. Кийин дальше эме machine learning, AI дегендер азыр жаңы эме болуп атат. Ошол жака өткүм келип жатат да. Чоң рахмат, Зорунбек мырза. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Чындап мындай өтө баягы код сөздөр эмес, көркөм адабият эмес, бирок кыска, нуска өтө сонун маалыматтарды ала алдык сизден. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол каалаган ой максат тилегиңизге жетиңиз. Кудай буюрса ошол өзүңүздүн компанияңызды ачып, сиз дагы көптөгөн программисттерди ишке алып, ошол аутсорсингге чыгып, дагы жакшы компанияларда деңгээлиңиз өсүп иштеп, мисалы жуниор эмес, ошол сеньор, жогорку сеньорго чейин барып, ага сеньор болуп көп иштерди аткарыңыз деп ниет кылабыз, тилек кылабыз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Жакшы туруңуз. Рахмат сиздерге дагы. Тата рахмат сизге дагы. Ошо, өнүгө берели. Чоң рахмат. Рахмат.